биз өзүбүз оң болгонго аракет кылайлы. Мен жүрөгүмдү оңдойм, мүнөзүмдү оңдойм, сүйлөгөнүмдү оңдойм, көз карашымды оңдойм, ишенимимди оңдойм, жүрүш турушумду оңдойм, ибадатымды оңдойм, мен дуамды оңдоймчу, мен түнүмдү оңдойм, мен күндүзүмдү оңдойм, сүйлөгөн сөзүмдү оңдойм, уккан сөздөрүмдү оңдойм, мен жашоомду оңдоймчу. Ислам дини өзгөртүү үчүн келген эле, оңдоо үчүн келген эле, куруу үчүн келген эле. Туган, Алланы сүйүп жашайлы, пайгамбарыбызды сүйүп жашайлы, бири-бирибизди сүйүп жашайлы, бири-бирибизге жакшылык каалап жашайлы, бири-бирибизге жакшылык каалап жашайлы, пайдалуу болуп жашайлы, ойлонуп жашайлы. Менен зыян жетпесин. Мен бирөөнү ушактап койбойнчу, мен бирөөгө жала жаппай эле коеюн. Ушунчалык эле мага шайтан дей берсе, айтайын, Аллага таштап койболу. Алла билет, бирок мен ушактабайм. Бирөө мага зулумду кылса кылсын, бирок мен зулумду кылбайм. Бирөө кыянат кылса кылсын, мен кыянат кылбайм. Бирөө жамандык кылса мага, жамандык кылбайм мага. Аллага таштайм. Пайгамбарыбыз айтты: "Ла тахун ман ханак." Ким сизге кыянат кылса, ага кыянат кылбаңыз деди. Сабыр кылып кое бериңиз. Сабырдуу сабабын аласыз. Адамгерчиликтин даражасы көтөрүлөт сизде. Алланын алдында даражаңыз бийик болот. Сабыр кылып кое бериңиз. Сабыр кылып кое бериңиз. Жаңжалдашпаңыз, урушпаңыз, талашпаңыз, жакалашпаңыз. Алла үчүн таштап коюңуз. Бизден жакшылык эле боло берсин. Иншалла, Кудай кааласа жакшылыктары жарала берет, жакшылыктар тириле берет, жакшылыкта жарышайлы, жакшылыктарды талашайлы. Жараткан Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин.